топырақтай тоның кендігі, асманға жақын биігі, адамды білбейт киігі, ар жағын ұрқын суысы дейд, жер сонының ұшы дейд, аяғы бар көлгөлі дейд, шымалы аңгыр белі дейд, арасы жайық еркінше, аңғылайық жері дейд, ан ойлошу алышып, азықтың арбын салышып, алғыр құштан алышып, түз мылтығын асынып, 30-дан 40-тан бастырып, очоғыр мылтық асынып, 10-15-тен бастырып, бүркіт алып шаңшытып, тайғандарын қаңшытып, арбып-дарбып дүрбөшіп, бірін-бірі жүрудешіп, аттанып шығып алышты, Чарқастандың ойына ошо 84 киши барышты, чатыр тигип кош курап, тамашаны салышты. Алты конуп талаган кемесин карап алем арыстан манас балага. Ата кеси Жакыпка аттанар күнү кеп айтат, мен бир айтар кеп болсо, эркегинин барысын, ниети казат караткан, ургачысынын барысын, ак түлөгө жараткан, камборбоздун үйрүнөн карматып берген үч пышты, баса минип аламын, ошо жолдошума мингизип, жол түзөнгө саламын, салбырам деген сапарго, салбырыңды көрөмүн, талага чыгып көнөмүн, баласын айтып салганы. Ошоң айланайын каралдым, алдартыңды карагын, керек болсо камбарбоз, үйрү менен айдагын, канчасаң анчаң ал, каралдым сага жыйган мал, камбарбоздун үйрүнөн карматып бешти бергени, үчөн үч жолдошко мингизип, өкөн жалаң жетелеп, жолдоштордун артынан жете келгенин телеп, жолдош 84 болуп, мунун жол салган жагың өрт болуп. Чаркастандын оюна бүгүн 6 кондук деп, эң аңгемеде болдук деп, итагы топкул салдык, бөрү түлкү көп алдык. Бул олтурган 84 бирөөнү төрө десекчи, атын атап төрө деп, атын союп жесекчи, ат тердикке салсакчы, аким кылып хан кылып, улук кылып алсакчы, анын айтканына көнсөкчү. 84-түн бирөөнү аким кылып көрсөкчү, ушуну зоолук деп нускасына көнсөкчү. Асты бардыр 25, аяк жагың 15-тен. Алар болду кеңеште, ууда жүрдүк дебейлик, алдап атын жебейлик, талада жүрдүк дебейлик, танып атын жебейлик, төрө кылып хан кылып, касы өттү жан кылып, каркыттап бүтүп алалы, калк ичине барганда ханыбыз деп калалы. О мартың барбы союңар, бакылың болсо коюңар, кана жайдарың болсоң союңар, сараң болсоң коюңар, тамашалап жедик деп, талада мындай дедик деп, убаданы тамбаңар, ушу кептен жанбаңар. Ушу кептен жанам деп, ошо убайымга калбаңар. Олтуру салды тамаша, кош тийишкен жанаша, кушу убактуу тамаша, барың байдың улуусуң, батынан албай туруусуң, биларман бийдин улуусуң, бир жылкыга жашынып, билин албай туруусуң, боломун деген бозулан, боюңду тартпа ушундан, жакшы болчу бозулан, жалко тартпа ушундан, бейлүү катуу балдарың, менменсинген жандардан, астына келип калыпсың, 25 жаңы жашыңа, арка жагың барсыңар, 15 жаштың кашында, мырза балдар мыктылар, бир жылкыга жашынба, 10-10 бөлүнгөн, 8 кошуу көрүнгөн, атылуудан чыгыңар, айткан сөздүң угуңар. Белги болсо бекер сөз, ушуң арзан болбос мунуңар, баяман жуудан барган шакунду, басчу бол деп ушуну, баары турду камалап, оң анда бала кеп айтат. Өз атымды жойгомун, 6 айлык камап жатканда мен мараска нөкөр болгомун. Оң ал болбоду союшка, өңкөй балдар ашыкты, эми бир аз союп коюшка. Ош бурдун уулу Назарбек, оруннун ушу басар деп, арадан айтты сойгун деп, аны айтканда жооп айтат, 8 жашар жашымда, ошо манаска берип койдум деп. 6 айда кыргыз оң айнакул, атасың аты саламат,
аны сен атыңды сойғын деп арағаң алды жамағат. Манастан қорқын өзім бар, көңірге сөзім бар, күшім менен қайратым, көріп қалған көзім бар, көкіректе есім бар, барыңарға еп болса, манасты төрө қылуға ынтызар болған кезім бар. Төгім болбосо төрөлік, Айдарқан улы ергөкчө, сен атыңды сойып бер, хан қылайық көрөлік. Қара қожу баласы, атын айтат қалдар деп, қалдар мырза баланы, хан көткөргін балдар деп, қамалаша қалғаны. Ошондо хан болу чуң алым жоқ, о қамалаба мени деп, қалдар айтып салғаны. Анда көкчөгө айтат, хоң арба құрсын барыңды, ал түгін қондық талаға, аң алдырғаны тұрасың, напсы деген балаға, мазақ қылған сөз үшін, мақуатын сой болсо, аңеме қылған сөз үшін, ақмағатын сой болсо, ашқа болсоң, тоқ болсоң, ақыры бүгін жатыңар, ұлы киік болбосо, олар пулар атыңар, еш таба албай барасың, елік мелік атарсың, ештеме таппай барасың. Ушың елді көздөй қайтарсың. Ошондо өргөкчөң айтып салғаны, ал сөзін уғып алғаны, асқарын улу жабағы, ачуусу келіп қалғаны, алтай тоонун аяғы, сарыарканы жайлаған, саңғазақтың айдаған, башқатасы бараққан, чоң атаң барған барқан, өз атаң бар айдарқан, бозбалдардың ішінен, болот деген сен болсоң, башыңдан құру киши емес, башқа киши қылса да, сен қылучу иш емес, малға қаро болғоның, балқып жырға оңғоның. Башқа жандың айнытып, ұшы бабырабай қойғының. Ошондо жабағы қағып салғаны, мен еле бұзып барасам, бекері жатқан мал тапсаң, чөшіп кессең жабағым, өз атыңды сойчу деп, өдөлік сөзің қойчу деп, көкчө тоқтап қалғаны. Ошондо гүлдүрдүн улу чалыны, сен атыңды сойғын деп, гүлдү бары жалынды, нес қара келген тұшында, есім шығып ұшында, қосшы болдым Манасқа, атыңды сою салышқа, азыр менің алым жоққан болып чыға қалышқа. Аңаны таштап жіберді, ошондо Тұрғыт ордун Деркенбай, аргимде бары бір тай, Тұрғыт деген улуу жұрт, азаматың шайма-шай, чоң атаң болғын қалдай деп, сойсаң атың қандай деп, кезек саға келді деп, сен білсең антет елді деп, қамалашты барысы улуу күчүү жамысы. Улук болору жайым жоқ, урматқа турар шайым жоқ, ушунун айтып салғаны. Жана Тұрғыт қалқы бар, аңгирден улуу коной деп, атыңды сойсоң болор деп, артыкча арбак конор деп, ага келди кезеги, атыңды сойбойм акыры деп, алай телекте безенди, бары болбой качкан соң. Манасқа келди кезеги. 84 ой ичинде сен экенсиң күчүүсү, эсеп жетпейт малыңыз, элден батаң алыңыз, урматта булук кылалы, айтканга көнүү калыңыз, урматтуу Жакып баласы, сен кандайсың мырза деп, эл ортогу алышты, түб атаң кыргыз уругу, өзүң бай Жакыптын тунугу, балаң Манас кандайсың, эмин үчүн атыңды бу жерге союп салбайсың, дөөлөтү бар атаңдын, бизден батаң албайсың. Бу сөзүң айтып салганы, омун уккан соң Манас сөзгө кирип калганы. Ошоңа тулуудан арбым бар, алыштардан аргым бар, алаштардан аргым бар, аң алчындардан кожоо бар, акылмандар кошоо бар, барыңарга эп эмес, атың союп хан болуш, адам угар кеп эмес. Кийик издеп аң улап чаркастан келдиң бетине, талгак болсоң барыңар, бир жылкынын этине, атын бесем коеюн, алып келип жыгыңар, ак куланы союн, ак кула жандан кайранбы, аш болсоң уртабайын, ушуң аманат жанга айландың. Алып кел бери бер жака, ак куланы союңар, атын сойбойт экен. Бүгүн ойло болсун оюңар. Аның айтып Манас салганы, айтканын угуп жегебай, ошонун ордунан тура калганы, ак кулаң арык эти жок, аңы жеген кишинин,
Адам емес бети жоқ, арыстан Манас баланын атын сойбос ниеті жоқ. Қан Жақыптың қолынан қарматып минген мал эле, ха өзімнің қолымда бір бозбышты бар эле. Укуру жүгөн тийбеген ушундай семиз мал эле. Берсе Манас бегиңер, бекер кетпей кеңиңер. Союруңар чын болсо, ак куланы коюңар, бозбыштыны союңар. Байрақ байлап туғылып башындаған аз баланы, ушу хан көтөрүп коюңар. Бу сөздің очеге баштады, макул болу такыр деп, бозбыштының алып келип, көпчүлүк союп таштады. Этин тегиз бөлүшүп, аргошунду камбылдар, Али Манас баланын эмнің айтканына көнүшүп, жакшылап бөлүп алышып, жаңга салышып, жайланып жыргап калышып. Качкан менен о болбостон кабылган Манас баланы, камалап кармап алганы, коюңар десе болбостон алып келип Манасты актердикке салганы. Ханыбыз деп дүркүрөп, кан көтөрүп алганы. Хан нөкөрү биз деп кашындагы бозбалдар, каткырып күлүп калганың. Ошондон ак быштыны союшуп, аппак майга тоюшуп, күнүң анда конушуп, эртеңки күнүң эр Манас. Ошондо кан көтөрүп салдыңар, качкан менен болбодуң, камалап кармап алдыңар. Барыңар кайып болсо, бакырың билген кеп болсо, Алтай тооду аңырты, ашыбаның аларыбыз, ар жагың уркундайра бар, марал көчү барабыз. Батыра чалгын чалабыз, жолдоштун барын бардаймын, жолду барып чардаймын. Каракчы болсо карбаймын, уру болсо тутамын. Удуң шудуң жан болсо, ушундайча жолугса, ой башын жутамын. Кыйынсынып аттанып, Кытайдын жортул бар бекен, кайраттуу сунуп аттанган, ошоган кайдан жортул бар бекен. Кан болсоң Манасың, ушу карап гана жатчу жан бекен. Улал турган ой эрлерге буйрук кылып салганы, будан Манас баланын айтканын кабыл алганы. Ауыр шабыр атты окуса абатты окуп, кошколоңун артышып, кошарканды тартышып, азганаң эмес мол жүрүп, Алтайдын башы аңыртың ашып алып жол жүрдү. Ара конуп арага өкүм аты тийиптир, өткүр Манас балага, алар жакын барыптыр агымдын уркун дарыяга. Марал көчү бар деген, башкасы бийик жар деген, уран таштай суу аккан, уркундун суусу шар деген, ушуну көздөй баралы, азда болсо бир сонун дарыяны карайлы. Ошондо кайра тартып каларбыз, карарган болсо таларбыз, калбаны кыйла саларбыз. Ушунун ойлоп жаш Манас узап жолго салганы, ара конуп арага, акыры кирген жер ошол уркундун берки талага. Үч бөлүнгөн жол көрдү, эки жолу оң жакта, бир жолуну сол көрдү. Бири терек, бири тап, жыгачынын түркү ушул, бир жыгачта миң уя, чынарынын көркү ушул. Жакшы күнгө жери деп, жаңыл токой чери деп, жандуунун баары бар кошойт, жабыр баян шери деп, 6 күнү 5 күнү оң аялдайлы деги деп, Арыстан Манас мырзага келген болсоң эби деп акылдаша калганы. Сабайлап аттарын көрпөчөсүн алышып, көкчүбөрдүн үстүнө көлпүгүп жая салышып, көйкөлүп жатып калышып, эригин элип атышып, салышып жатышып, буурукса бугуң атышып, буурук баса жатышып. Ошо булар гана жатсын шо жерден. Ошондо муну таштай салыңар, мурункуң эсен каныңар, 45 төгү мал жүктөп, кызыл алтын зар жүктөп, торгун тубар пул менен, алтын шибен кул менен, уйгурлук сарт менен, калмактын онун кош чалып, Манас деген дарт менен, байкап билип келмеке, жиберген экен эсен кан, кабары жок жоголду. Алтайга кеткен канча жан, 6,5 жыл болду, андан бери кабары жок. Ошоңалар гана кайдан суу болду. Алтайдын тоосун аралап, Оролдун тоосун оодарып, Анжияндан алакө, Кашкардын беги Канкууга,
кайрылбай жаркен котонго, кабар айткын ошого, Самарканды барыңар, жайып кабар салыңар. 45 төп пул менен кыйла кишим жоголду, кабары болсо табылар, кая шагылган жан болсо башын үзө чабыңар. Ушунун айты эсин кан узаткан экен канча жан, нукер деген башчысы, кент каланын жакшысы, о жолго нукер салыптыр, 900 аскер кол менен, ошондо марал көчү жол менен, башчысы нукер зор менен маңтайга келип калыптыр. Ошондо байкап кара булларды, эң 6 айлыктын адамы, алдыман чыгып калды деп, нукер балбан кубанды, аң айтканыма көнсүн деп, ажалдуусу өлсүн деп, өлбөгөнү келер деп, өзүңө жооп берер деп. Ошо жүзүң мында барыңар, жүрдөп кабар салыңар, жүрбөйбүз деп тартынса, аны жүндөй саба барыңар. Нукер буйруп ийиптир, 100 адам келип караса. Ошондо уркундун суусу кириптир. Башынан мөңгү бузулуп, жандоосунан караса, жайсандын суусу кошулуп, капкара болуп көрүнөт. Канжыттанып жошулуп, токой бийик доолдуп, тоосу бийик зоолдуп, тереги шамдай сайылып, деңизден чыккан толкуну, кайын талдын түбүнө, как тизеден жайылып, жаткан экен күркүрөп, жакын келген адамдын тамам бою дүркүрөп. Нукер гана буйрган жүз батыр, ошондо сууну көздөй келатыр. Сууну көрүп алган, буларды сүрүгетип калган. Ошондо адам аяк салбас деп, аяк салган адамдар агып өлбөй калбас деп, кечип адам болбос деп, кечемин деп кирген жан бери агып оңбос деп, нукерге кайра сал деми, бу жумшулган жүз кишиң бири калбай өлөр деп, барып жооп ал деди. Өкүм кылса кечели, өзүбүз билсек кетели. Ар кимдин жаның аyoолу, өлүмгө кирип нетели. Мунун айтып токтолду. Барып калган кишиге батыр нукер октолду. Жалтанбасын суудан деп, баш тартпасын суудан деп, буйрук кылып ийгени, 100 кишисин бирдей тең, ошондо сууну көздөй киргени, бирден бөлүнүп, ар кайсысың ар жерде өрдөктөй болуп көрүнүп, ат жалдагын чыгашып, кийимдерин сыгышып, 20-сың агып өлүптүр, өлгөнүн көзү көрүптүр, 80-и чыгып бер жака, тал токоюн аралап, бая жаткандарга каралап, жакын келип калыптыр. Ат байлашып жаратып, арыстан мана суу жака, адам койгон каратып, адамдар көрүп кайтыптыр. 100 киши кечти деп, Манаска келип айтыптыр. Кылыч мылтык бар жарак, келип кирди дайрага, бизди көздөй түз карап, улугу буйрук кылбаса, ушусуну ким кечет, өкматы болбосо, өлүмгө туура ким кирет. Айтканымды тыңда деп, азат боюң чыңда деп, азыр келет мында деп, кароолчу көрүп кайтканы, ханым Манас балага кабарым барып айтканы. Аттарына миниңер, алдагандай жан экен аңдап көрүп билиңер. Агерде душман көрүнсө, огун кайбаса бириңер, кысылышка кириңер. Манас айта салганы, айты оозун жыйганча, нукердин барган 80-и, буларга жетип барганын 6 айлыктын эли деп, азыр жайдан келди деп, багып жүргөн малың жок, тигип жүргөн багың жок, соода кылган пулуң жок, же сонундан алган буюмуң жок, кылыч мылтык бар жарак, боюңарда көрүнөт, кыла турган жумушуң оюңарда көрүнөт. Бүркүтүң бар, кушуң бар, адырмактан аңгулап, келген жамбуң ушулап, салтанатын хан өңдү, кандай жүргөн жансыңар, сапарга келген жан өңдү. Нукерерден баргандар, ошонун айтып салганың. Ошонун Манас туруп кеп сурайт, өдө төмөн сөзүңөр, өкүм менен жүргөндөй, ким болосуң өзүңөр, кийгиздеп аңуулап, жүргөндү көргөн көзүңөр. Ошондо Манас сурап турганы, кыжылдаган кысталак, эми Кытайды удай урганы, каканчандын калкыбыз, кандай өлүм келсе да, кашууну билбейт наркыбыз. Аркер башчы нукери, алыстан көрүп силерди, айдап кел деп жиберди. Аттаныңар жүрүңөр, астына барсаң ханымдын аман калбас бириңер.
маңдай жақтан жатқаны батыр нөкер ханы бар, ашықтырып деп анталаған чағы бар. Алиген манас баланы сұрап қойыр кегі бар. Қана нөкерден келген батырлар, оға барыңдың уғалы, қандай түрді ішің бар. Аң 6 айлықтан асылған, кім деген дұшман кишің бар. Бұл сөздің айтып салғаны. Біз білбейбіз дұшманын, нөкер деген ұлыққа, көрдік бізді қошқонын, судан кечіп шығасыз, қандай сөзі бар болса, қошаған нөкерден ұғасыз. Чақчаңдаған чанту деп, бала тұрып бұ жерде, сөзін айтат қату деп, өткір манас балаға, өкім қыла салғаны, өлесің ұлдан басыр деп, қошағату сөйлеп қалғаны, айдап барчу сенсің деп, айғо жо берген ачал барс, арыстан манас алғаны, мына барчу кешің менмен деп, башын чап салғаны, басшының башы чабылды, баяғы тұрған 84, бір қалбай жабылды. Қытайдан келген оғиынсың, 87 кішінен көп бүтірдің ішіне, қоздың қақты тішіне, оңдоды мен тибішіне, аты тонын жарағын, ол жоғылды қарағын, ол жоның алар алғаны, ойронды мұқтап салғаны. Ошо келген 100 кіші, ошо 13-ің өліп дайрады, 87 мыңды өліп, жалғызы түрі қалбады, ошо жерден бұл кетпей, бұлар ордына қонып алған. Бұ 100 кішіген етті деп, түктөбірі қайрылбай, не жоқ олып кетті деп, нөкерді жатып алып тұр. Кеткенім келбей қалды деп, ұшу кешке башын салып тұр. Алара жаттың аяқта, бұлара жатты бұ жақта, өз болушып, өзенді бойлой қонушып, Қытайдың қолы ашықта, қиылыш болыр ашық ба, мұсылман болыр тоқойды, аязы көбі білінбей, мұназы көбі білінбей, аңдаса көзге илінбей, түн болғанды қарасаң, түтін шығат тоқойдың. Жылдыздай болған от көрет, арқайсы жерден ашықты. Шыға қалған ат көрет, қанша екенін біл албай, Ошондоға барын угуп тил албай, оға паланып нөкөрдө, казбай көргө кире албай, 100 кишиси жоголду, жүргөнү кайдан оң болду. Санадар болуп бу жатты саргарып чыгып таң атты. Уруш кагакты барабан 80-100 киши калыптыр. Нөкөрдөгө караган, керней тартты бапылдап, сурунай үнү такылдап, туу көтөрдү калкылдап, асабасы жалпылдап, айгай салып Кытайлар сууга кирди салпылдап. Терек кыйып, тал кыйып, тереңге сал кыйып, 200дөн байлады, элин сууга айдады, 4 салгылы бийиптир. Мында калган 800 токтолбой сууга кириптир. Ошондо бөлөк кирбестен, суунун жайын билбестен, оуда кирип алыптыр. Бирин-бириң карасаң, убарага салыптыр. Ушаланы ортодон 100 ашык өлүп калыптыр. Калганы чыгып дайрадым, адамы калган ат өлгөн, ат өлүп киши жөө болгон, 690 калыптыр. Айгайды гана нөкер салыптыр. Калгандары жыйылып кылан атка сыйынып, ошоң 6 айлык кайда турат деп, ага кылбасам уят деп, токой экен, тал экен, томаяктар карасам, баары томолонгон бала экен, бири кайтып келген жок, 100 киши гана экен, жана маңдай жактан көрүнгөн, 6 айлык анча жана экен, атка минип алыңар, ар тарабын чалыңар, анча мынча жоо болсо, куткарбай кармабадыңар. Анын айтып нөкериң ар тарапка чаптырды. Батыр менен балбаны эң ар тарапка барганы. 700дей кол эле аралдагы аз киши муну тегеректеп калганы. Кайсы калктын уругуң, кай жери болот туругуң, билмек үчүн сурадым. Чаң-чаң деген бирөөсү ошондо шаңкылдап келип сүйлөдү.
анда манас оге айтат, ачууланып бек айтат, түп атам уксаң түбөган, түк калбастан кырылган, сүрүшөм деген канча жан, башың атам уксаң бабыркан, башын жуткан өзүнүн, бассашам деген канча жан, көп жерден алган көгөйкан, көп жерге көмүлгөн, көсем сүнгөн канча жан, чоң атам атын ойдур, өзүмдүн атым Жакыпбай, айтканымды уккун жайма жай, атым Манас менмин деп, алда таала сактаса, арбаладан калас деп, оң алуучу кегиң бар болсо, эми намысыңды талаш деп. Аябагын жаныңды кетиремин саныңды, суу ордуна төгөрмүн, ошо суурсам агылыш каныңды. Ошондо Манас салдың айгайды, атка минип 84, орто жерге жыйылып, бир Кудайга сыйынып, токтолуу алар калганы, Кытайлардын о жагынан Кымбыгар деген бир балма, кылычын сууруп алганы, кыйкырып чыга калганы. Кылмак элең о Манас деп, кызы талак сенин зарпыңдан, кырылар бекен алаш деп, бежиндин шары 5 айлык, бет алып бери кол чукса, бетте шалбай талтайлык, кийик атып тиң кетпей, бушу киш өлтүрүп тамтайдык. Ерегишип койбодуң эсең канды арзан ойлодуң, катылышып койбодуң каканның арзан ойлодуң. Ушу жат эмессиң, о бөлөсүң, жаман жого катылдык жайсыз жерден өлөрсүң, о жайнай качып жөнөсүң, о жаман бизди көрөрсүң, Айдаркан уулу эргөкчү, ошондон алышкана кылып калганың. Ошондон анда бир Манас сүйлөндү, акылың жок жергөкчү, о жазуунун артыгы жар өлбөйт, так үстүндө кана өлбөйт, көптөн коркуп турбачы, көсөрлүк кебиң урбачы, армын деп коркуп турбачы, сен арамза кебиң урбачы, 600 Кытай келгенче алдырайсың каласың, акылыңдан тынасың, арты сөз айтып саласың, айта берсең ушинтип сен ошоң азамат үшүн аласың. 40-30 кишиден арабызда карасаң, о 6-5 турбайбы, жалпы бары жаш бала, буларды жасанса Кудай урбайбы. Улуктар өкүм оң айтелик, уруштан тези кайтелик, жүрөгү жодон кала элек, өңкөй өткүр бала элек. Менден жашың улуусуң, жок жерден сөздүң, жок жердеги сөздү айт. Ушу жообуң гана келип турусуң. Анын айтып оор Манас, чыгайын деп жекеге, канданып Манас калганы, кан болсоң соң тим тур деп ошоң айна кул айтып салганы. Ачууланып күйлөнүп, Айдаркан уулу эргөкчү, оң атка камчы салганы, Кытайдын ыңкар баатыры, ошондо маңдайлашып калганы, көкчөдөн найза жеткени, көкүрөккө тийип неткени, көк качырдан кымкарды, ошо көмө коюп кеткени. Болот кылыч алганы, Болжоң деген бир баатыр, аскерден чыга калганы, ала мойнок аты бар, адамдан башка заты бар. Ошондо Болжоң келди күркүрөп, көргөндүн бою дүркүрөп, деңгир жарсыр жебе, коломсоктоо бар, о көтөн ооз көк бараң, милтесинде чоо бар, Болжон чыга калганы, болумдуусун эргөкчө буга каршы барганы, кымкарды кырдың о салдың деп, кызы талак о сен жанту, ошо кыйын сынып калдың деп, кыйкырып келди көкчөгө. Эргөкчөгө жетер деп, тайза сайбай ок менен, о мерт таптырып кетери деп, оңдонуп Манас калыптыр, ак келте менен бир атып, мунун ойрон гана кылып салып тур. Ошондон аттан түшүп далп этип, жер кучактап жалп этип, о Болжон баатыр өлгөнү, Болжопту кери көргөнү, атына камчы салганы, чыдай албай акырып, чымырканып бакырып, нукер жөнөп калганы. Ошондон арыстан Манас баатырың акула камчы салганы, нукердөгө бет алып, маңдайлашып барганы. Баатыр Манас нетти деп, не бала болуп кетти деп, мен түшкөндө майданга, сен каяктан жеттиң деп, эмне болуп кеттиң деп көкчөңөр айтып салып тур. Кытайдын нукери чыкты деп, уктум эле мурунтан, кынымдан ашкан мыкты деп, аны көрүп алдым деп, ачыды сага жаным деп, аны үчүн келип калдым деп Манас айтып салганы. Дегенче болбоду,
нукердө келип калганы, бу турган эки баланы жалы менен карады, атына камчы салганы. Айдаркан уулу эркөкчү акырып кирип барганы, мылтык атып жатартпай, найза кылыч көтөрбөй, эрдиге мейн эткени, ачууланып жеткени. Айдаркан уулу көкчөнүн айкырган бойдон чоң нукер атынан жулуп кеткени, атынан жулуп алганы, алып барып ташкан урууга даярданып калганы. Аны көрүп Эрманасак кула камчы салганы, айкырып жетип барганы, ат үстүнөн нукерди ошондон айдалып долуң алганы. Астында көкчө баланын алган бойдон арбайып, Эрманастын колуна өкөбүрдей барганы, атын коюп жалына кайра чаап Эрманас сексенине барганы, сексейишип сексени. Ошо Манаска да көзүн салганын кармаган колу карышып калган экен о көкчөнүн каршытына жабышып. Кое бербей тутуп тур, алып келип Эрманас нукердөнү жутуп тур, жутпагандан эткен. Мунун жулуп башын кеткени, ошондо башын чаап салганы, о баягы турган 700 баары бирдей ат коюп аламан деп калганы. О берки турган 84 бет алган жагы болсун өрт, найза кылыч алганы. Бабедин деп бакырып, желектүн айза жапырып, Манастан уран чакырып, аралашып калганың. Айбалта башка шакка шак, найза төшкө така так, башка кылыч жарак жак, карсылдашып кошулуп, караган баштан жошулуп. Тон тозулуп электей, тебетейдин астында, тоомуктай болгон кайран баш. Ошондо жошолонгон челектей кабылан Манас акырып, карданып бакырып, Айдаркан уулу эркөкчө алактатып Кытайды бир четинен жапырды, асманга чаңын сапырды. Алыскы жуук айны бас, ыракы жакын ылга бас, ак келте үнү жаңырды. Манас, Манас, Манас деп арыстан эрди карасаң, ошондон ашкы кырык чаңырды. 80 кишиң айгайы, 8 миңдей кол болду. Селпилдеген Кытайдын селден каны мол болду. Орто жери оюлуп, ой өлүгүнөн жол болду. Оң аркасынан 84 аралашып урус салыптыр. 6-7 жарадар ат көктөп алыптыр. Айнакул келдиң акырып, жаралуулар туруңар, жарадар балдар мунуңар, кошту көздөй барыңар. Кошулушуп алыңар мунуң айтып Айнакул, кыжылдаган Кытайдын эң артынан түштү мына бул. Баяманжуудан келген мыман жибек, кайда жүрөт капыр деп, качырып кууп жапыр деп, оганын суудай сапыр деп, кылыч найза салганы, качып калган капырдан кырка сай алганы. Чалыбай кирди чаң салып, чыдай албай 80дин чыңырган аскер чуусуна, чыдабастан Кытайлар куркундуно кирди суусуна. Ат жакшысын мингени ага түшүп бөлүнүп, ар көздө көрүнүп, чабал аттуу Кытайлар чалкасынан түшүшүп, чабактай сууга сүзүшүп, жанынан үмүт үзүшүп, эзилген топу тапталып, этеги башка капталып, суу үстүндө сулайып, көк күрмө менен булайып, шалак шулак этишип, шалкайып сууга кетишип, тебетей бөлүнүп, дарыянын үстүндө тегеренип көрүнүп, соорусу чыгып томпоюп, соогутулган кайбүрө, соолдук деп сомсоюп, Кытайлар көзүн салыптыр, дарыядан кече албай, кыргын болуп калыптыр. Бойлоп качып Кытайлар будан тоо көздөй барыптыр. Жерге тоо жака барыптыр, 900 аскер кол менен, нукер балбан зор менен, жер майланып калыптыр. Жер майланбай неткени 900 тоолук аскерден 200 араң кутулуп, ошондо Есенхан жака кеткениң.